Эгерде бизде ар бир райондо экология прокурору бирден помощник болгондо, сиз айткандай эффект мындан аябай жогору болмок да. Бул эми өзүнчө маселе. Биз азыр башкы прокуратурада ишкерлерди коргоо башкармачылыгына ушул азыр штат келип калса да 3 анан областтарга бирден экология боюнча помощник карайлы деп пландаштырып атабыз. Жок дегенде областтарда бирден ошо экология багытында гана иштей турган. Албетте эгерде бул мыйзамдар кабыл алынсын, анан сиздин жакшы ойлоруңуз бар экен, кеңешели. Эгерде бюджет көтөрсө дагы экология прокуратурасы жөнүндө штат берип ача турган болсок, бул аябай жакшы болмок. Бүгүнкү күндө биз аны аткара албайбыз да, мүмкүнчүлүк жок. Анан дагы бир баса айтып кое турган нерсе, мурда прокуратура күчтүү кезинде деп атпайсызбы? Прокуратуранын бүгүнкүдөй күчтүү полномочиясы Кыргыз тарыхында болгон эмес. Азыр УПК конституция боюнча прокуратура бардык маселеге кийлешет, билесиз. Ал тергөө кетип калган менен прокуратуранын укугу төмөндөп калды деген ой, ал мыйзамды мындай карабаган гана адам айтышы мүмкүн да. Мына сиз өзүңүз 5 колдой билесиз, бул биздин системадагы эң тажрыйбалуу кызматкерсиз, биз бардыгыбыз билебиз. Бүгүн полномочиясы аябай жогору. Аябай жогору. Биз ошону аткарууга жетише албай атабыз да. Буюрса, bunun бардык полномочиялар иштеп, дагы үзүрүн көрсөтөт деген ойдомун. Рахмат.